Ассаламу алейкум туғандар. Мына біз Малина таласында тұрабыз. Мына ушул Малина таласының 1 гектарынан 20 тонна түшүм берет. Ол деген 100 сомнан сатканда эле 2 миллион сом акча болот. Мына Нарын областы, Ысыкөл областы, Талас, Чүй, Алыскы ошол Чаткал, Чоңалай, анан Алайкуу райондорунда ушул мына бадалдууларды отургузган максатка ылайыктуу болот да. Азыр эми биз ошол Кыргызстан боюнча багбанчылыкты жайылтып атканда биз элдерге ушул акча боло турган, эртеге ошону отургузгандан кийин жакшы киреше көрө турган ошол варианттарды сунуштап атканда именно ушул Кыргызстан боюнча жакшы өскөн мына бадалдууларга эмне малина кирет, кара карагат кирет, крыжовник, борсулдак, черный капитан деген сорту бар. Ошол аябай сону чычырканактын алтайский сорту бар. Ошону отургузса, малинадан ошол белорусская дива деген бар. Карагаттан ядреная, тисель, тибен деген эми сорттор аябай көп. Бирок мына Кыргызстанда ар жерге ар кандай сорттор түшөт да. Мисалы үчүн тисель, тибендерди мына түштүккө отургузуп ала турган болсо, бул эрте бышар болгонуна байланыштуу бунун түшүмү эртеле баягындай басаңдап калат да. Аны дегенде баягындай суук райондорго отургузса, мына тисель, тибен Алайкууга, Чоңалайга, Чаткалга, Нарындын бардык райондоруна ошол сонун болот. Анан крыжовниктин черный капитан деген крыжовникти, ошол ежа малина менен крыжовникти аргындаштырып туруп, поляктар Ёшка деген өсүмдүк чыгарган, аны бизде Кыргызстанда черный капитан деп алган, мына ошону отургузуш керек. Түшүмдүүлүгү аябай жакшы болот, жакшы акча болот. Мына эгерде азыр биз бир 1000 гектарга чычырканак отургуза турган болсок, мына ошого завод курулган атат да, атайын. Мына ошонун Шоро компаниясы дагы заказ берип атат, чычырканак канча болсо алабыз деп. Мына силер билсеңиздер, мына биздин карагаттын вареньясы Ташкентте 1 литровый банкасы 1000 сом. Дары. Мына Кыргызстандагы бардык өсүп аткан мына ушул бадалдуулардан, ошо малина, ежа малина, чычырканак, бөрө карагат, карагат ушулардын бардыгы чет мамлекеттерде дары болуп эсептелет да, тамак эмес, дары болуп эсептелет. Мына биз болсо муну деген тамак катары пайдаланып атабыз. А башка мамлекеттерде бунун даражасы өтө бийик болуп, буну дары катары пайдаланышат да. Бул деген аябай чоң ушул биздин бадалдуулардан чыккан ягодныйлардын бардыгы чоң акцидент болуп, ушул адамдарды ушул өпкө кагынуудан, пневмонияда, дагы бир ушундай бир простуда болгон кезде ошону тез чыгарып бергендиги үчүн, ошон үчүн муну көп талап кылышат. Мен башында эле айтып кеттим, биздин ошол ежа малина, малина, чычырканак ошолордун бардыгы мына Казакстанга, Россияга, Тажикстан, Өзбекстан, андан ары болсо Пакистан, Индия, Сауди Арабияга чейин барып атат да. Мына ушунун көлөмүн көбөйтүш керек. Алар бир эле сураганда эң эле бир эле позициядан, мисалы үчүн бир эле сорт карагаттан же болбосо ежа малинадан эң аз сураганда эмне 40 000 тонна сурайт экен да. Ошон үчүн биз бардык ушул жерлерибизди арпа будайдан чыгарып, беде экспорттен чыгарып туруп, ушу жерлерибиздин бардыгына ежа малина, малина, калина, клюква, черника, брусника, черемуха, голубика ушулардын бардыгын отургузуп туруп, экономикабызды тез арада көтөрүп алсак болот. Малинанын менен ежа малинанын айырмасы булардын дамында, түсүндө. Ежа малина розовый, кызыл болсо, ежа малина болсо кара, бүлдүркөндүн. Анын дамы да бөлөк. Ал бир аз кычкылыраак болот. А бул болсо таттуу болот, малина. Бирок экөөнүн ортосундагы баягы витаминдери бири-бирине окшош эле. Бирок мынау ежа малинада бар баягындай жакшы элементтер малинада жок болуп калышы мүмкүн. Же наоборот, малинадагы ежа малинада жок болот. Экөө тең бизге керек. Мен Абдулла Ташиевич, Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчисимин. Анан Кыргызстанда багбанчылыкты өнүктүрүү фонду бар, анын да жетекчисимин. Эгерде ким биздин ушул жасап аткан жумушубузга жардамын тийгизем дей турган болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Бизде фонд бар. Фонд аркылуу көптөгөн маселелерди биргелешип чечсек болот. А эми өзүмдүн жеке ошол адамчылык ошол профессиямен тышкары айта турган болсом, туугандар витамин жегиле.
Витамин бұл иммунитетті көтереді. Иммунитет болса, бұл не? Денсаулық. Мына ким егерде өзін жақсы көрсе, мөмө жеміс жеңіздер. Нанды азайтқыла, етті азайтқыла, көбінчеле мөмө жеміс жеңіздер. Мына қараңыздар, қандай болып бүшіп тұрады. Ұшылардан азыр учурдан пайдаланып, аябай тойып жеп, өзіңөргө қышы менен сіздерді бір қалқан болып сақтап тұра тұрған аты иммунитет бір не? Bir оболочканың ішіне кіріп алыңыздар, туғандар. Авалы Алладан қалғанын болса, мына жыл Құдай бізге берген жер жеміштерден алып, жеп, ошоны пайдаланып, өзіміздағы елге дағы тарқату мақсатында ушул жолға шыққанбыз. Ушул жолда жақсы игіліктерге Құда қаласа жетіштік деп есептеймін. Себебі дегенде, мына Өзбекстандан 100 миллион сапатсыз көчөт киретиле. Мына ошол кирип аткан көчөттөрдү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр ошол көчөттөр кирбей калды. Анан биз баштаганда ошол поликарлик, карлик көчөттөрдү бир жылда ошол Кыргызстанга келип калса, бир машина келет эле, аны дагы көп киши ала албайт эле да, түшүнбөйт эле. Азыр болсо жыл сайын 1 миллион карлик, поликарлик көчөттөр отургузулуп, ошонун алгачкы түшүмдөрү базарга чыкты. Мына азыркы туннук ошол Чехиядан, ошол Польшадан, ошол Ирандан, Қазақстандан кирип аткан алмалардан калышпаган ошол Редчиф, Голден Делешес, Гренни Смит, Эрли Женева, Гала Маст, Апорт деген алмалар ошолордун бардыгы биздики туугандар. Ошолорду элге таркатканы биздин дагы кичинекей менетибиз бар. Туугандар, бардыгыңыздарды багбанчылыкка чакырамын. Ар бир кыргыздын өзүнүн бакчасы болуш керек. Бакчасы бар кыргыз бул бактылуу кыргыз. Азыр Кыргызстан боюнча малинанын канча аянтка отургузулган белгисиз. Муну азыр ошол малина менен алектенген биздин статистика бөлүмү толук маалымат алып бүтө элек. Себеби дегенде күндөн күнгө малинанын отургузган аянттар көбөйүп атат. Кайсы мамлекеттерге экспорт болуп атат дегенде эң эле көп ушул биздин коңшу Казакстан, Россия, анан кийин ошол азыр болсо быйыл анан былтыртан баштап ошол Сауд Арабияга, Пакистанга, Индияга кете баштады. Алар биздин малинанын укмуштуудай даамын сезишип, ошолор эми жылдан жылга бунун көлөмүн, экспорттун көлөмүн арттырып, өздөрүнө импорттап кетүүгө аябай кызыктар болуп атат. Мына азыр 1 гектарга малина отургузчу боло турган болсо, ошол дыйкан эң эле аз дегенде 1 миллион сом киреше көрөт. Эң аз дегенде. Алдыңкылары болсо 4 миллион сомдон киреше көрүп атат. Ошон үчүн мен айтар элем, мына ушул Нарын областы, Ысык көл, Чоң Алай, Алайку, Чаткал, мына Таластын, мына Чүй жергесинде малинанын плантацияларын көбөйтүш керек. Малина, карагат, морошка, брусника, калина, клюква, черемуха, черника, голубика деген ушундай сонун бадалдуулар бар. Ушулардын көлөмүн, аянттарын көбөйтүп туруп, биз экономикабызды укмуштуудай бир тез өнүгө турган бир багытка салып койсок болот да. Азыр 1 килограмм, мисалы үчүн, арпаны алыш үчүн, арпанын баасы мисалы үчүн 20 сом боло турган болсо, анын расходу не? Эң эле аз дегенде 16 сом, 17 сомго чыгып атат. 1 гектардан 3 тонна ала турган болсо, максимально бул 9000 сом киреше араң алат да. 9000 сом, 10000 сом киреше үчүн 1 гектар жерди занимать этип, анан ошончо кишинин убаракерчилиги бар да. Эгерде малина кылып кое турган болсо, ошол малинаны 1 гектар малинада жумушчу күч да керек болот. Ошондо бизде жумушчу орундар да ачылат. Жумушчу орундар ачылганда дагы ошонун, мисалы үчүн мен билемин, ошо Чүй жергесинде ошол 90-жылдары жалданып малина отургузуп жүргөн балдар азыр алар болсо миллиардер болуп калды. Сомовый. Себеби дегенде алар малинаны биринчи жалданып терген, иштешкен, 2 жыл жүргөндөн кийин өздөрүнүн оюна келген, жерди арендага алган, ошол работа, ошол жумуш берген кишинин жумушун өздөрү аткарып туруп, малина жасап, азыр ошолор эмне дүйнөлүк базарга чыгып атышат. Дүйнөлүк базарда булардын аты чыгып, мисалы үчүн айта турган болсок, ошо Актөрө деген жигитибиз бар.
Мына клубника Кыргызстан деп Алишер деген жигитибиз бар. Мына ошого анан алма боюнча Алтынбек Эргешев деген жигитибиз бар. Мына Манас Саматов деген агроном агайыбыз бар. Абдрахманов деген, Өмүрбек Абдрахманов деген агайыбыз бар. Мына өзүбүздүн премьер-министрибиз Акылбек Жапаров дагы бак кылып, мына эртеге пенсияга чыксам, мен багбан эле болом деп атат да ал киши дагы. Мына көрдүңөр, ушундай багбанчылыктын пайдасы, мисалы үчүн дүйнөлүк, мисалы үчүн бизнестердин арасында ошол 4-чү орунда багбанчылык турат экен да. Эң прибыльный, элге көп киреше бере турган. Мына ошол үчүн мен айтып атам, азыр Кыргызстанда 3,5 миллион гектар жер бар, ишке жарамдуу. Мына ошол жерлердин бардыгын мына жогорку кеңеш, биздин ошол өкмөт башчыларыбыз, министрлер бардыгы ошол мыйзамдарды оңдоп туруп, мына Кыргызстанды гүлдөгөн бакка айландырсак болот да. Мына азыр биздин коңшуларыбыз азыр будайды отургузуп алып, Россияда, мисалы үчүн мен мага дайыма такай информация келип турат. Ушул тапта Россияда будайдын баасы 8 рубль болуп калыптыр да. Арпаныкы 6га түшүп калыптыр да. Шунчалык арзанчылык. Ошол жактан ташып келип канча болсо өзүбүз жей беребиз. Анан кийин анын үстүнө мына азыркы биздин диетологдор, биздин врачтар айтып атат, туугандар ак нанды азайткыла деп атат да. Мына ошон үчүн биз мисалы үчүн диетологдордун дагы сөзүн жакшы угуп, нанды азайтып, көп кыймылдап, бактарды жасап, иштеп, здоровая нация болсок болот да. Экологически эң таза продукталарды чыгарып, биз өзүбүз жеп ашканын дүйнө жүзүнө сатсак болот. Мына ошон үчүн айтамын, туугандарым, баг отургузуудан эч качан талбаңыздар. Мына биз айткан бадалдууларга кам көрүү да жеңил да. Бул бийик эмес. Жапыс болот, териш да жеңил. Анан үстүнө мисалы үчүн 1 гектар бак ошондой бадалдуу бактуу киши эң эле аз дегенде 20 кишиге жумуш орундарын ачып берет. Элестетип көргүлө. 3,5 миллион гектар бак боло турган болсо, ар бир гектардын ичинде 10 киши иштей турган болсо, 35 миллион кишиге жумуш табылат да. А биз болгону эмне 7 миллион кишибиз да. Жумуш орундары да ачылат. Элдердин саламаттыгы жакшы болот. Мына ошол жашыл болуп турган жерге магнитный поле болуп осадка көп түшө берет. Жамгыр, кар өзүнөн өзү түшүп, климат дагы өзгөрөт да. Анан мөңгүлөрдүн эриши да токтойт. Ушунун эсебинен электроэнергия болот. Ушунчалык бак деген бул жалпы Кыргызды кризистен алып чыга турган бир чоң ушундай бир жол. Ошон үчүн айтам, бак отургузуу идеяны колдоңуздар. Кыргызстандагы бардык кишилер бактылуу болуп бай жашашат деп ушуну мен мындай басым кылып айта алам да. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.